Саламатсыздар, урматтуу биздин кардарлар. Менин атым Бахридинов Уларбек Бейшенбекович, Адекс курулуш компаниясынын башкы директору. Биз азыр Ат башы районунун Нарын областынын Кара Суу айылына келдик. Бул жерде деген биз Мурат байкебизге 2 кабаттуу сонун заңыраган үй салып берип атабыз да. Эми азыр үйгө кетели. Анан бизде көп учурда кардарлар сурашат, эгерде силердин строитель балдар келсе, жатаканасы кандай болот, каяка жашайт депчи. Мынакей бул жерде биздин кардарыбыздыкына боз үй турат. Ушул боз үйдө биздин куруучу балдар жашап жатат. Жана бул жерден накта көрүнөт экен, баягы Кыргызстандагы үй куруу технологиясында прогресс кандай жүргөнүчү. Биз боз үйдөн мондой топурак үйгө өткөнбүз. Бул топурак үй дагы Мурат байкенин заңыраган эле чоң үй экен. Бирок Мурат байке бул үйдү да 15 эле жыл мурун салдырган экен. Бизге комментарий калтырышат. Өткөн эле бирөө калтырды, топурак вечный кылымдарды каратат депчи. Бирок топурактын дагы өзүнүн туура куруу ыкмасы бар да. Мисал катары сиз мына көрдүңүз да, бул үй 15 жыл мурун топурактан сонун чоң үй экен, абдан кенен үй экен, салынган. Бирок бир гана чоң катасы Кыргызстанда жылына 5000 жер түтүрүү болуп турат. Бул жерге деген болсо колонна, ригель каралган эмес, коюлган эмес, жасалган эмес да. Ал эми сиз топурак менен саласызбы, кирпич менен саласызбы, колонна, ригелиңиз жок болсо, топурактагы, кирпичтагы бул весовой нагрузкага жана ошондой эле жер титирегенде булардын связкасы бат эле ажырап кетет. Бизге айтып беришет да, бул кирпич бекем болот, кирпич бекем болот депчи. Кирпичти кармаган нерсе бул жөн эле биринин үстүнө бири басылган жанакы кичинекей эле раствор болот да. А бул жерден болсо пена клейтсетет, андан кийин болсо аны дагы биз саморезтер менен отургузабыз да. Мынакей эми биз бул жерге 2 кабаттуу болгон сип панелден үй салып жатабыз. Азыр эми үйдүн толук обзорун көрөм десеңиздер, биз менен кирсеңиздер, биз сиздерге көрсөтүп беребиз. Үй болсо өзүңүздөр видеодон деле көрсөңүздөр болот. Чоң эле болгон үй, узуну болсо 12-700 түзөт дагы, туурасы болсо 8 метрди түзгөн абдан кенен үй. Бул үйдүн дагы бир чоң өзгөчөлүгү бар. Бул үйдө деген бир эле зал эмес, бир эмес 2 зал бар. Бирөөсү атайын конок тосчу зал, экинчиси болсо бул Ат башыда аябай нарында негизи өтө маанилүү болгон бул эт тарткан бөлмөсү да. Эгерде сиз үй азыркы учурда биз курулушту, фундаменттин иштерин баштаганыбыз 25 апрелде баштаганбыз. Бүгүн болсо 21 май. Бүгүн толук дубалын бүтүп, дубал көтөргөн бригада бүтүп жатат. Бул Медер байкенкине дагы бир өзгөчөлүгү, биз экинчи этаждын потологу дагы сип менен жылууланган да. Анан мынакей биз могул фундаменттин биз куюп бердик. Анан бул фундаменттинен да кичине жумуш убактысы кичине созулган себебинде бул жерден деген готовый бетон жок болуп, биз бул жактан заказ кылганбыз. Ошол машинелердин келиши жай болуп, шагылдын келиши жай болуп, кичине фундамент салыштырмалуу, башка жактагы объектилер менен салыштырмалуу жайыраак жылган да. Мынакей биз лестницасын да куруп бердик. Бул лестницасы колго коюлду. Эми андан кийин болсо биз үйдүн негизги крыльцосуна көтөрүлөбүз. Мынакей биз азыр крыльцого көтөрүлдүк. Крыльцого көтөрүлсөбүз, ушул жерде 2 кире берчү эшик турат да. Бул дагы менин оюмча Мурат байкенин башка үйлөрү менен салыштырмалуу чоң бир өзгөчөлүгү. Себебинде могул бөлмө, өзүнчө чакан бөлмө, эшиктен кирме. Бул жерге кардарыбыз келечекте мен ушул жерге топканы, котелду ушул жерге коюп, биринчи этажга отопление коем деп пландап жатат. Албетте, эгерде сиз да салдырам десеңиз, Бишкек болобу, Нарынга болобу, сиз деле ушул ыкманы колдонсоңуз болот. Мынакей эми биз үйдүн негизги өзүнүн үйдүн ичине кирдик. Мынакей ушул жерден коридор, ушул жерден биз ар кайсы жака чачырап кетсек болот да. Мына биринчи санузулдан көрсөтүп баштайлы. Мынакей бул жерде узул бар, планировкасын, размерлерин силер видеодо бизде үйдүн планын көрсөтүп атабыз, ошол жерден көрсөңүздөр болот да. Жана ошондой эле могул жерден болсо биз экинчи этажга көтөрүлүп кетсек болот. Бул жака кирсек, кенен эле бөлмө, негизи бул бөлмө болсо кухня болуп турат. Мынакей бул жерге кухня болот. Азыр бул жерде болсо, курулуштан артып калган, дубал көтөргөн балдардан артып калган таштандыларды, мусорларды ушул жерге чогултуп коюшкан да. Мынакей бул кухня бөлмөсү, ашканасы да. Ал эми жана жогоруда айтып кеткендей эле,
Медер Байкенг, Мурат Байкебиздикинде, Мурат Байкеңкинде мына бир залы бар, мынакей. Сонун кенен эле болгон зал, мынакей байкасаңыздар болот, чоң зал. Дубалдын бийиктигин баса белгилеп кетчү нерсе, дубалдын бийиктиги чисто черновой кесинде 3 метр бийиктик түзөт. Анан бул жерге жылууланган стяжка коюлганда биз 10 сантиметр жейбиз. Жана потолокту жылуу кооздолгондон кийин дагы бир 5 сантиметр, 10 сантиметр жерсе, таза отделка бүткөндөн кийин чистовой 2,80, 2,85 же болбосо 2,90 бийиктикти түзгөн үй болот. Бул жерде абдан чоң терезелер бар экен. Терезелер көрдүңүздөр, жерден көтөрүлгөн 70 сантиметрдей бийиктикте көтөрүлгөн окшойт. Сонун кара суунун тоолоруна вид ачылып турат. Эми бул конок тозуучу бөлмөсү. Мурат Байкеңкинде бир эле эмес, 2 залы бар. Мынакей дал ушундай эгиздей болгон экинчи залы. Бул экинчи залда болсо, нарында аябай маанилүү, бул эт тартуу деп коет. Эт тарткан бөлмөсү да. Ушул жерге Мурат Байкебиз азыр бул видео тарт баштаганга чейин сүйлөсөк айтат. Бизде дейт, ат башында дейт, этти тартканда дейт, столго да тартканга болбойт дейт да. Эгер сен столго тартсаң дагы ал туура эмес болуп калат. Ошон үчүн кыргыздыкындай илгерки салтында болуп, төшөк жайылып, төшөктө отуруп анан эт жеш керек дейт да. Бул жерде биздин сип панелдер турат. Мынакей, бул сип панель жөнүндө да бир маалымат берип кетейин. Бул жерде артып калган сип панелдердин кичинекей кесиндилери турат. Мынакей көрдүңүздөр, азыр Кыргызстанда сип панелден курган компаниялар, бригадалар аябай көбөйүп жатат. Барыңыздар билгендей, кайсыл жерде элдерде талап пайда болсо, ошол жерде дайыма сунуш пайда болот, орусча айтмакчы. И ошол себептен сип панелден курган компаниялар көп болот. Мынакей биз 15 миллиметр же болбосо 1,5 сантиметр калыңдыктагы ОСБ-ны колдонобуз. ОСБ 3 деген колдонулат. Жана ошондой эле могу пенополистирол болсо, биз тыгыздыгы 18 тыгыздыктагы пенополистиролду колдонобуз. Тыгыздык деген болсо, буну болсо ошол күчкө бекемдиги да, канчалык катуу болгондугу да, канчалык бул бекем болсо, ошончолук сизге үйдө баягы кар жааганда, шамал болгондо, снеговая нагрузка деп коет, жүк оорундукту көтөргөнгө бул толук кандуу жооп бергидей болот. Дуалдардын айтымы бийиктиги 3 метр, экинчи таштык болсо 2,80 бийиктикти түзөт. Азыр эми сиздерге биринчи ташты көрсөтүп бердик. Экинчи таштагы курулуш жүрүп атат, көрсөтүп беребиз. Мынакей биз азыр экинчи кабатка көтөрүлдүк. Бул жерден биринчи уктоочу бөлмөгө кирели. Мынакей абдан кенен болгон ата эненин уктоочу бөлмөсү десек болот. Чоң. Бул немебиздикине, Мурат Байкеңкине биз дуалдын бийиктигин дагы 2,80 бийиктикте кылганбыз, экинчи таштыкында. Бул да түздөн түз суммага таасир этет да. Бизде көбүнчө клиенттер сумма азыраак болсун деп, могу сип панелдин бийиктигинде кылышат да. Мына могу жерден көрсөңүздөр, бириккен жер турат, пена чыгып турат. Ошол пена чыгып турган жери 2,5 метр бийиктик түзөт. Көбүнчө кардарабыз ушу 2,5 менен токтотот. Ал эми Мурат Байкеңкинде болсо, биз макулдаш эсебин чыгарып, разницасын көрсөтүп, 30 сантиметр байкебиз коштурган, биринчи ташты 3 метр кылган, экинчи таштын чистовой черновой учурунда 2,80 бийиктик түзөт. Анан Мурат Байкеңкинде дагы бир өзгөчөлүк, көрдүңүздөр, потолокту дагы сип панель менен жылуулап кеткен. Мынакей могу жерде бир эле кусок калыптыр азыркы учурда. Ушул кусок жабылса, ошол менен потолокта толук кандуу жылууланганы бүткөн болуп эсептелет да. Сип панель менен жылуулаганда салыштырмалуу пенополистирол бетон менен жылуулаганы менен салыштырмалуу бул кичине кымбатыраак айланат. Бирок мүмкүнчүлүгүңүз сизде бар болсо, муну жылуулап кетсеңиз, сизге деген бул кышкысын жылуулукту да жакшы сактап берет. Жана ошондой эле жайкы учурда күндүн ысыгындагы үйгө өткөзбөй, үйдө бир температураны кармаганга жакшы болот да. Эми мынакей биз азыр экинчи уктоочу бөлмөгө кирдик. Мынакей, анан могу жерден аябай жакшы көрүнөт. Мынакей. Могу жерден тартсаң, биз экинчи ташты кичирейтип кеткенбиз. Мынакей могу жерден көрдүңүздөр, могул ситети сип менен бүткөн жер болсо, бул биринчи кабаттын жана конок бөлмөлөрү, конок тосчу бөлмөлөрү, зал жана эт тартпан бөлмөсү ушул жерден бүтөт да. Бул жерден крыша менен биринчи таштын жылуулангандагы экинчи таштын размерин кичирейтип кеткенбиз. Где-то бир 2 метрге жетпеген жерде. Бул мына экинчи уктоочу бөлмө жана ошондой эле бул жерде бизде общий санузел бар. Мынакей общий санузел. Ушул эле санузелдон могу жерде сонун арматурадан жасалган лайфхак десек болот. Арматурадан сонун бул аккуратный жасалган лестница бар экен. Ушул жерден биз люк калтырганбыз да. Бул чатырга чыгып кеткенге сиз мүмкүнчүлүк аласыз да. Эми үчүнчү бөлмөгө кирдик. Бул чакан бөлмө экен.
мына көрсөңүздөр болот. Бул чакан бөлмөнү кааласаңыз жөн эле детский кылып кое берсеңиз болот. Кааласаңыз төшөк жыйма алып койсоңуз болот. Гардероб кылып койсоңуз болот. Кабинет кылып койсоңуз болот. Намаз окуучу бөлмө кылып койсоңуз болот. Библиотека кылып койсоңуз болот. Бул эми ар бир кардардын өзүнүн жеке чечимине жараша. Мурат байке болсо мен ал жерде деле детский бөлмө кылам деп пландап жатат. Мынакей эми дагы бир уктоочу бөлмө. Ошондо бизде деген бул үйдө деген бул жерде да азыр могул жери калды. Дубал көтөргөн бригада болсо уже толук кандуу биринчи этаждын дубалын көтөрүп, экинчи этаждын перекрытиясын коюп, экинчи этаждын дубалын көрүп, потолокту жылуулап, Кудай буйруса, чатыр жапчу бригадага биз жумуш келип калды. 25 апрелде фундаментин куюп баштаганбыз. Бүгүн 21 май. Потолок утеплениясы менен бүттү. Кудай буйруса эртеңдерден крыша жапкан балдар келет дагы. Крыша жапкан балдар ишин крышаны жаап бүткөндөн кийин бир жуманын ичинде жаап бүтөт. Калган бригадалар болсо электриктер биз мына бүгүн эле офистен Мурат байкебизге чалып, офиске келип Мурат байке биздин офистеги архитекторлор менен, электрик архитекторлор менен электричествонун планын түзгүңүз деп атышат. Мурат байке офиске барат дагы. Ар бир электрический точканы биздин архитектор балдар менен, дизайнер балдар менен кеңешет, кеңешип туруп чыгарган чечимине жараша балдар проектисин чыгып коет дагы. Бул жерге электриктер уже даяр планы менен, проектиси менен келип туруп, дароо эле ишке өткүдөй болот да. Кудай буйруса, биз кардарыбыз менен, ар бир кардар менен 3 ай срок алып атабыз. Бирок 3 айга жеткизбей эле көп учурда объектилерди тапшырып берип атабыз. Жазда башталган объекттер 40-45 күн, 50 күнүн ичинде тапшырып берилип алат. Жайга кирип калган объекттер болсо плюс-минус 60 күнүн ичинде тапшырылып берилет. Мынакей, эми сизге кызык болсо, сиз дал ушул Мурат байкенкинде болгон кенен үй салдырам десеңиз, баарыңызга кызык болгон бул суммасы болсо 4 миллион 300 миң сомго Мурат байке менен келишим түзгөнбүз. 90 күнүн ичинде биз сизге үйүңүздү ушул суммага 90% деңгээлге чейин жеткизип беребиз деп. Анын ичинде болсо фундамент материал работасы, биринчи этаждын дубалы 3 метр бийиктикте, экинчи этаждын дубалы болсо 2,80 бийиктикте, пол болсо биринчи этаж менен экинчи этаждын ортосу сип панель менен, потолокту дагы сип панель менен жуулап, чатырын жаап, фасадын кооздоп, пластиковый терезелерин коюп, электромонтаж, сантехника, вентиляция, гипсокартон чаптап, биринчи слой шпаклевкасын тартып, биринчи этаждын полуна болсо жылууланган стяжка коюп, анын үстүнө наливной пол коюп, жана ошондой эле лестницанын бул жерге темир каркасын коюп беребиз. Темир лестницанын каркасын жана вентиляционный система коюп кетебиз. Материал, работа, доставка, биздин эмгек акы, мамлекеттин налогу баардыгы биригип бүгүнкү күндө ушул үйдүкү 4 миллион 300 миң сомду түзгөн.